Кардарларды мыкты деңгээлде тейлөө ийгиликтүү бизнестин кепилдиги. Андыктан бизнестин кандай тармагы болбосун, алгач туруктуу кардар табуу маанилүү, айрыкча тамактануу багытында. Ресторан же кафенин жалпы көрүнүшүн андагы ар бир кызматкер түзөт. Кардар алгач мекеменин сыртына көңүл бурса, андан кийин эле дароо тейлөөгө маани берет. Биздин ар бир жумушубуздун эрежелери бар. Биз ошолорду так аткарганга бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Анын эң биринчи эле жөп жөнөкөй биздин эрежелердин бардыгы меню бергенден башталат конокко. Биз коноктун жанына келип, менюну оң жагынан берип, ошол эле заказ кылган тамактарды оң жагынан берип, ал эми кир идиштерди болсо сол жагынан алып дегендей бардыгын көзөмөлдөшүбүз керек. Саламатсызбы, меню? Саламатсыздарбы? Атым Таттуу Бүбү, мен сиздерди тейлейм бүгүн. Тандадыңарбы, эмне ичесиңер, эмне алып келип берейин? Суусундук тандадыңызбы, эмне ичесиз? Тандадыңызбы? Жеңил тамактар бардыгы же ушул жерде жазылып турат, составы бардыгы. Окуп тандап алсаңыз болот. Буйртма берүүгө даярсызбы? Тандадыңызбы же? Жеңил тамактардан. Жеңил тамактардан балыктан бар, ток этинен бар. Шоты же шоту жап коесузбу? Мени бир аз майда болбой атат, кандай кылсам? Эже мен көрүп атпаймынбы, тетигин эле бере бербейсизби, жетет да. Эч нерсе кереги жокпу, баары жакшыбы эже? Мага эсептеп койсоң. Бүгүнкү күндө кайсыл тармак болбосун, тейлөө маданияты биринчи орунда турат. Туура тейлөө гана кардардын кайра кайтып келүүсүн камсыз кылат. Акмарал Айипова, Ильяс Токпаев, Таң маанай программасы.